Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар ачыкпы? Азаматсыңар. Менин да маанайым эң сонун. Балдар, биз бүгүн адабий окуу сабагын баштаардан алдын бизге жакында камкордук кылып жаткан ата-энелерибизге карап бир жылмаюп алсак, Азаматсыңар. Балдар, биз өткөн сабакта фантастикалык чыгарма «Сереброскоп 2» деген чыгарманы окуганбыз, эсиңердеби? Азаматсыңар, таблицаны дептериңерге толтурдуңарбы? Ой, азаматтар, мен силерге ишенемин. Албетте толтургансыңар. Анда эмесе, балдар, 9 бөлүмдү аяктап, 10 бөлүмгө багыт алдык. Бул бөлүм дүйнө элдеринин балдар үчүн чыгармаларынан деп аталмакчы. Бул бөлүмдүн эң алгачкы чыгармаларынын бири болгон «Швед эл жомогу» балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз акылдуу дыйкан деп аталмакчы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты, балдар, жомок боюнча маалымат аласыңар. Суроолорго жооп берүү менен бирге макалдардын маанисин жомокко карап түшүндүрөсүңөр. Логикалык ойлооңор, сөз байлыгыңар, сүйлөө кебиңер калыптанат. Акылдуулукка, эмгекчилдикке тарбияланасыңар, балдар. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Бир жолу король аң улоого чыгып, талаада аштык эгип жүргөн дыйканды көрүп калат. «Күндүк тапкан акчаң канча?» деп сурады андан. «4 теңге» деди дыйкан. «Кош, 4 теңгени кантип сарптайсың?» «Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайра кайтарып берем, 4-сүн болсо ыргытып жиберем» деп табышмактатып жооп бериптир дыйкан. «Жообуң мага түшүнүксүз» деп таң калды король. «Эмне деген сөз? Ичкен ашыма катып койром, кайра кайтарам, ыргытып жиберем дейсиң?» «Түшүнүктүү эле» деп жооп кайтарды дыйкан. «1 теңгени өз тамагыма сарптайм. Ал эми экинчисин болсо мен карыганда багаар көрөр балдарыма чыгымдаймын, урматтуу төрөм. Анткени мени кийин балдарым багат да. Ал эми үчүнчүсүн болсо ушул убакка чейин мени багып чоңойткон ата-энеме берем. А 4-сүн болсо жеткен иленди, жалкоо, ажаан аялыма керектейм. Бул теңгени коромжу пул деп эсептеп коем. Ыргытып жибергеним ошо да». «Эми түшүндүм» деп король. Бирок сенден өтүнөрүм, менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө бул табышмактуу кебиңди жан кишиге айтпачы деп сурайт. Дыйкан ага макулдугун берди. Король сүйүнгөн бойдон ак сарайына жол тартты. Келери менен уазирлерин «Бери келгиле» деп топтоду да: «Мен айта турган сырдуу кептин жандырмагын кимиңер табасыңар? Бир дыйкан күндө 4 теңге табат дейли. Бирин өзү жейт, экинчисин катып коет, а үчүнчүсүн болсо кайра кайтарат дагы 4-сүн таштап салат. Бул эмне деген табышмак?» Уазирлери баштарын тырмап туруп калышты. Бирок бир Миттам уазири королдун кечээ аң улоодон келатып дыйканга жолугуп кыйлаган кемелешкенин эсине түшүрдү да мындан манден болуп жүрбөсүн деп жолго чыкты ойлоп. Дыйканды тапты, бирок ал уазирге эч сыр айтпай койду. Королдун жүзүн 100 жолу көрмөйүнчө жандырмагын эч качан айта албаймын деп убада бергендигин эскертти. «Таппасаң сыйпалап кал» деп кудуңдады айлакер уазир. Анан капчыгынан 100 күмүш тыйынды алып чыкты да дыйканга сунду. Ар бир тыйынга королдун баг жайган сүрөтү түшүрүлүптүр. Тыйындарды бир-бирден карап чыкты да дыйкан өзү айткан табышмак сөздүн жандырмагын баяндап берди. Кубанычы койнуна батпаган уазир королго келип: «Улуу урматтуу төрөм, табышмагыңызды таптым» деди да айтып берди. «Буга сенин акылың жетмек эмес, дыйкандан уккан окшойсуң го, деп ачууланды. Акыры дыйканды сарайына алдыртты. «Убададан танганың жүзү каралык» деп король дыйканды чекирди. «Танганым жок, урматтуу төрө» деп жай баяндады ал. «Өзүңүз айткандай, жүзүңүздү 100 жолу көрдүм. Андан соң айтпаска аргам калбады».
Дыйкандын колундагы өзүнүн сүрөтү чөгөрүлгөн 100 тыйынды көргөн соң король башын мыкчып отуруп калыптыр балдар. Силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе жыйынтыктоочу суроолорго кезек беребиз. Король дыйканга кайдан жолукту балдар? Эмне үчүн король дыйкандын сөзүнө таң калды? Митән вазир дыйканга кандай максат менен жолукту? Король жооптуу вазир өз тапканына ишенди деп ойлойсуңарбы? Силердин оюңар кандай балдар? Анда эмесе ушул суроолорго жооп бересиңер мага. Азаматсыңар, анда эмесе үйгө тапшырма макалдардын маанисин чечмелөө болмокчу. Дептериңизге чечмелеп жазабыз. Алтын сарайдан табылбаган акыл жаман алачыктан табылыптыр. Адамдын акылманы алысты көрөт. Адамдын өзүнө баа бербей, акылына баа бер дейт. Адамдын тизгини акыл болмокчу. Азаматсыңар, саламатта калгыла, балдар.